УКМК Головной толук Кыргызстандын көзөмөлүндө. УКМКнын чек ара кызматы Головной аймагы толугу менен Кыргызстандын көзөмөлүндө. Бул тууралуу чек ара кызматы билдирди. Азыркы учурда Головной аймагы толугу менен Кыргызстандын көзөмөлүндө. Эки тарап дагы курал колдонууда деп билдирди чек ара кызматы. Генерал Курсан Асановдун чукул кайрылуусу. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго: урматтуу Садыр Нуркожоевич, өлкөбүздүн бүтүндүгү кооптуу абалда турат. Ушундай учурда мен Асанов Курсан мекенибиздин жоокери, офицери, милициянын генералы катары чекеде карап тургум келбейт. Чек ара конфликттерин чечүүдө, улуттар аралык жаңжалдарды токтотууда, каршы тараптар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө топтолгон чоң тажрыйбамды элибиздин кызыкчылыгы үчүн, мамлекетибиздин бүтүндүгү үчүн иштөөгө чын дилимден ынтызармын. Эгер мага тапшырма берилсе, аны ар намысым менен аткарам деп убада берем. Мекеним үчүн, элим үчүн жанымды аябай ак кызмат өтөөгө даярмын. Генерал Курсан Асанов. Баары эле Курсан Асановду мени барбайсыңарбы дешет. Башкалар эмне кылат? Сыймык Жапыкеев да үн катты. Ысык көл областынын прокурору кызматынан кеткен Сыймык Жапыкеев соц тармактагы баракчасы аркылуу чек арадагы жаңжал боюнча үн катты. Азыр дүрбөлөңгө түшпөй тынчтанып турсак, согуштун башы Головной суу өткөрмөсү талашка түшкөнүнөн болду. Аны Улукбек Марипов ойлонбой тажиктердики деп айтканы бар. Тажиктер кыргыз өкмөт башчысы айтты деп тилден алышкан. Согуш чыкты. Бар эле Курсан Асановду мени генералдар барбайсыңарбы деп кекеткендер да бар. Достор, биз баары эмне таш менен согушабызбы? Коопсуздук кеңеши, башкы штаб, коргоо министрлиги, УКМК, чек ара кызматы жана башка күч органдары жөнгө салышсын. Алар эмне кылат? Биз качпайбыз, турабыз, Кудай сактасын. Согуш күчөп кетсе, бирибиз калбай чыгабыз. Азырынча бийлик чечсин, эки тараптын президенттери, өкмөт башчылары, элчилери сүйлөшсүн деп жазды Сыймык Жапыкеев. Жарадар болгондор көп, дарыгерлер жетишпей жатышат. Баткен областык ооруканасындагы видео. Кыргыз-тажик чек арадагы жаңжалдан жарадар болуп келгендердин баары Баткен областык ооруканасында жатышат. Алардын так саны белгисиз, бирок жаңжалдан жабыркап келгендердин саны көп экенин байкоого болот. Мындай маалыматты Автор ТВ медиа тармагынын кабарчысы ооруканага барып жеринен айтып берген. Ошондой эле кабарчынын айтымында ооруканада дарыгерлер жетишпей жатканы кошумчаланды. Баткенге Курсан Асановду жөнөтүү сунушталды. Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Жылдыз Жолдошова Баткен районундагы чек ара чыры боюнча президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоду. Кыргыз-тажик чек арасына ыкчам түрдө төмөнкү генералдарды официалдуу жөнөтүш керек. Курсан Асанов, Артур Медетбековду. Ош окуясында ушул генералдар элди тынчыта алышкан. Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Улан Ниязбеков, коргоо министри, Коопсуздук кеңешинин төрагасы, отставкадагы генералдар ким макул болсо, бүт күч органдардын жетекчилери, депутаттар барыңыздар. Керек болсо Садыр Нуркожоевич, өзүңүз барыңыз. Тез аранын ичинде токтотушуңар зарыл болуп жаткан кагылышууга, деди экс депутат. Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт башчылары жолугуп чек арадагы абалды талкуулады. Кыргызстандын өкмөт башчысы Улукбек Мариповдун Тажикстандын премьер-министри Кохер Расул Зода менен пландаштырылбаган эки тараптуу жолугушуусу болуп өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө эки өлкөнүн өкмөт башчылары Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында түзүлгөн кырдаалды талкуулады. Тараптар эки республиканын чек арасындагы конфликттик абалды сүйлөшүү жолу аркылуу тез арада чечүүгө толугу менен даярдыгын билдирди. Эки өлкөнүн премьер-министрлери чек ара маселелерин чечүүдө күч ыкмаларын колдонууга жол берилбеши тийиштигин жана мындан ары карай чыр-чатакты ырбатууга жол бербөө максатында ыкчам чараларды кабыл алуу зарылдыгы боюнча бирдиктүү пикирин билдиришти. Чек арадагы чыр-чатактан Тажикстандын 3 жараны каза болду. Тажикстанда чек ара чырынан 3 адам каза таап, 31 адам жаракат алды. Бул тууралуу РИА Новости сайты жазып чыкты. Кыргыз-тажик чек арасындагы кагылышуудан улам 3 адам каза болуп, 31 адам жаракат алды деп жазылат маалыматта.
Сүйүнүчтүү кабар. Кыргыз-тажик өкүлдөрү ок атууну токтотуу келишимине жетишти. Кыргызстан менен Тажикстан саат 21:00 тарта ок атууну токтотуу боюнча келишимге жетишти. Бул тууралуу ТИМден билдирди. Маалыматка караганда, азыркы учурда эки тараптын бийлик өкүлдөрү маселени тынчтык жолу менен чечүүгө киришти. Мындан сырткары эки тарап жаңжал чыккан аймактан аскердик күчтөрдү чыгаруу боюнча келишти. Новиков Баткенге барды. Биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Баткен областына келди. Бул тууралуу репортер KG'ге өздүк булактары билдирген. Маалым болгондой, биринчи вице-премьер-министр аталган аймакка президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен келген. Коопсуздук кеңештин жыйынында өлкөнүн күч түзүмдөрүнүн, ага катышкан мамлекеттик органдардын башчыларынын маалыматтары угулду. Ыкчам кеңеш менен жыйынтыгында учурда кырдаалды жөнгө салуу жана изилдөө үчүн биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков башында турган жумушчу топ түзүү чечими кабыл алынды. Ташкы иштер министрлигине дипломатиялык каналдар аркылуу кырдаалды тынчтык жолу менен жөнгө салуу боюнча ишти улантуу тапшырылды. Генерал Сүйүн Өмүрзаков Баткенге жетип барды. Ички иштер министринин биринчи орун басары Сүйүн Өмүрзаков 29 апрелде Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку окуялардан улам Баткен областына барды. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Өмүрзаков Баткенде областтык ички иштер башкармалыгы ИИМдин ички аскерлеринин кол башчысы менен жолугуп, коомдук тартипти күчөтүлгөн негизде камсыздоону талкуулады. Милиция кызматкерлери блокпосттор коюп, чек арага чектеш райондордогу жергиликтүү калкка түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Жарандарды коопсуз райондорго жеткирүү иштери жүрүүдө. Ички иштер министрлиги чек арадагы абал чыңалган бойдон калууда деп маалымдап жатат. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Баткенде чек ара жаңжалында жараат алган бир адам каза болгонун маалымдады. Кыргыз-Тажик чек арасында жабыркагандардын саны 46-га жетти. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги кечки саат 22:30-га карата Кыргыз-Тажик чек арасында жабыркагандардын саны 46-га жеткенин кабарлады. Анын бири көз жумган, бирине амбулатордук жардам көрсөтүлдү. Калганы түрдүү жаракаттар менен ооруканада. 28 апрелде саат 11:00 чамасында Баткен району Аксай айылындагы Ак Суу дарыясынын жээгинен тажик жарандары экскаватор жана КАМАЗ менен шагыл жүктөп кеткен. Андан кийин 11:30 чамасында Көк Таш айылындагы Ак Суу дарыясына жайгашкан Баткен райондук суу чарба башкармалыгына караштуу Головной башкы суу алуу түйүнүн жарыктандыруу үчүн коюлган электр мамысына тажик жарандары видео көзөмөл орноткон. Алар экинчи мамычага да камера орнотуп жаткан учурда кыргыз чек арачылары токтотуп калган. Булак Марал FM KG. Токон Мамытов: чек араны бүт жаап, сүйлөшүүнү нөлдөн баштоо зарыл. Кыргызстандын акыйкатчысы күч түзүмдөрү боюнча мурдагы вице-премьер-министр Токон Мамытов Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасында түзүлгөн кырдаалдан чыгуу үчүн чек араны жабуу зарыл деп эсептейт. Мындай пикирин ал 29 апрелде Азаттыкка билдирген. Жайылып чоң жаңжалга айланып кетпеш үчүн кыргыз өкмөтү чечим кабыл алып чек араны жабышы керек. Бүт жаап, күчөтүлгөн режимге өтүп, нөлгө келтирип, силерге да жок, бизге да жок, эл кыйналып жатат деп отуруп сүйлөшүү туура. Парламент чогулуп, ушул маселени президент менен карап, чечкиндүү кадамга барышы керек.